Егер сен Рамазанда, мына айтыла тұрған ой ушул. Егер сен Рамазанда эркиңе иштебесең таква болбойсуң. Өзүңдү миллион жалы мен таквамын де, миллионта ак топуну ки, 10 метр сакалды кой, таква болбойсуң эгер эрк көнбөгөн болсо буга. Рамазан эркти машыктыра турган ай. Классно? Рамазан мектеп. Эмнеге эркти көндүрө турган мектеп. Эмнеге эрк көнгөндөн кийин адамда таквалык пайда болот. Эреже менен жашоо жөндөмү пайда болот. Адам bir erejege түшөт. Эгер эркиң Рамазанда тарбияланбаса, кечирип кой. Таква болбойсуң. Ошон үчүн мен айтайын дегеним, Рамазандын максаты эркти тарбиялоо болду. Аллах субханаху ва таала өзүнүн пендесин сүйгөнүнүн дагы бир далили ушул Рамазандагы орозону милдетке чыгарып койду. Милдеттүү түрдө эркиңди тарбиялоо. Рамазанда орозо эркти кандай тарбиялайт? Аябай бир көркөм ибадат менен тарбиялайт. Тамактан, суусундуктан, жыныстык катнаштан 1 айлык тыйылуу аркылуу тарбиялайт. Адам эң муктаж болгон 3 негизги чөйрө. Рамазан мына ушул 3 нерседен милдет деңгээлинде тыюу менен эркти тарбиялайт. Ыктыярдуу түрдө өзүңдү өзүң көзөмөлдөп тыйыласың. Эмне үчүн Рамазанда тамактан, суусундуктан, секстен тыйылуу оңой билесиңерби? Рамазандын өзүнө жараша мына ушундан оңой тыйыла турган шарапаттары бар. Рамазандан башка учурда тыйылуу кыйын, себеби Рамазандагы шарапаттар жок. Ал эмне болгон шарапаттар, эмне болгон жеңилдиктер, эмне болгон инструменттер? Караңыздар, Рамазанда мына ушул үчөөсүнүн тыйылуунун аябай сонун инструменттери, мындай кошумча күчтөрү бар. Чачын кубаты бар Рамазандан. Кубаты, энергиясы бар Рамазандан. Ошол энергия мына ушул 3 нерседен 1 ай бою тыйылууга аябай зор жардам берет. Адам рахат менен ушундан тыйылат. Мына ушул Рамазан өзү затында тыйылуу ибадаты. Эркти тыйылуу ибадат аркылуу Рамазанда биз таквалыкка тарбиялап алабыз. Буга эң зор жардам бере турган нерселер бар. Караңыздар. Биринчиси таравих намаздары. Биз таравих намаздарын туура түшүнүшүбүз керек. Эс алуу намаз. Равах, эс алуу, рахат. Рахат алуучу. Адамдар качан эс алат? Аллах субханаху ва таала Куранда айтып атат. Жүрөктөр Аллахты эскерүү менен, эстөө менен эс алат деп атат. Таравих намаздары бул Куран окуй турган намаздар. Жана адамдар Куранды эстегенде эс алат деп атат. Биз таравих намаздарына мен эч кандай каршылыгым жок. Биздин таравих намаздар алхамдулилла мечиттерде аябай окулат. Бирок акыркы кезде мен ушул өзүмдүн жеке граждандык жана алхамдулилла мусулман катары кээ бир ойлорум бар ушу таравих намазы боюнча. Мага кошулсаңыздар болот, кошулбасаңыздар да өзүңөр ишиңер. Таравих намаздарын менимче биз азыр туура эмес бир аз окуп атабыз деп эсептейм. Анткени бир аз ниетибиз башка. Айтайлык, 3 күндө хатым кылып бүтүшүбүз керек дейбиз. Кээ бир мечиттерде бир жумада хатым кылып бүттүк дейт. Кээ бир мечиттерде биз Рамазанда 10 хатым кылдык дейт. Эми мына ушул кээ бир ошо тез хатым кылган мечиттердин таравихине мен катышып калам да. Мен ишенесиңер, сажда кылганга үлгүрбөй калам. Баягы кары, Аллах разы болсун, окуп аткан Куранды түшүнүп, анын маңызын өзүмө жайлаштырып, андан жүрөгүм эс алганы эмес, мен сажда кылганга үлгүрбөй калам. Албетте, Аллах субханаху ва тааланын уадасы бар. Курандын ар бир тамгасына 10дон сооп деди. Ар бир тамгасына 10дон сооп. Бул нерсе биз Рамазанда анын үстүнө өтө көп чексиз жана сансыз, эсепсиз сыйлыктар бар экендиги бизди кызыктырат да. Ошондо хатым кылып алайлы, жөнөкөй жашоодо 10дон сооп деп аткан болсо, балким Рамазанда эсепсиз соопторду алып каларбыз деген ниет бар. Жана ошол ниетте көбүрөөк хатым кылганга умтулабыз. Балким бул жакшы нерседир. Мен буга талашым жок. Но мен өзүм таравих намаздарында кадимкидей Куранды түшүнгүм келет. Биз жаңы намаз окуй баштаганда, ушу 90-жылдарда шаардагы эң абат мечиттердин бири ушу Каси мечити болчу. Ушунда мен эсимде таравих намаздары кандай окулат эле. 4 рекет окулат. 4 рекетте бир ашып барса, бир 100 аяттан ашыга окулбайт да менимче ушу 4 рекеттин өзүндө. Жана 4 рекет бүткөндөн кийин мечит толо студенттер, устаздар ошол окулган аяттарды чечмелеп берет эле, түшүндүрүп. Биз мына ушуну окудук. Биз муногу аят, муногу учурда назыл болгон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул жөнүндө мындай деген деп. И чайлар таратат эле, курмалар берет эле.
жарым saat дарс болуп, анан кайра 4 рекетке турат элек. Ошентип бир таравих 2 saat, 3 saatка барат эле. Бирок биз рахат менен кетет элек. Эртеси таравихти күтөт элек. Эртеси биз эрте келип таравихке ошо мечитте ооз ачканы келет элек, эмнеге таравихте орун алып калыш үчүн. Азыр таравих намаздары ашып барса бир жумадан кийин мечитте адам таппайсың. Анын үстүнө ушундай маданият пайда болду. Башында 3 таравихке туруп коебуз, аягында 3 таравихке туруп коебуз. Балким медреселердин талабалары турат таравихте, но бизге окшогон интеллигенттер же болсо, жөнөкөй катардагы аддий адамдар таравих намаздарында барган сайын солгундай берет экен. Рамазанда ушундай. Эмнеге балким таравихте биз ошо соопту кууп отуруп, Курандын өзүн түшүнүп калуу рахатынан калып калгандыгыбызды түшүнбөй дейм да. Рамазанда бүгүнкү реалдуулукта биз таравихтен башка бир жерде Куран окуган адамды көрбөйсүң. То есть таравих чыныгы таравих намазы биздин эркибизди тарбиялоодо аябай зор кубат берет. Анын үстүнө муну да бир жолу кайталап айтабыз. Куран өзү Рамазан айында түшкөн китеп. Бул ай толугу менен Куран менен болуш керек. Кийинкиси этикаф. Мунун да аябай зор энергетикасы бар. Акыркы 10 күндүк этикаф пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жөрөлгөсү бул мечитке чыгып жашоо. Этикаф аябай зор күч берет. Кийинкиси кадыр түн. Мына ушул 10 күн бою кадыр түндү издөө аябай чоң күчкө ээ. Биз тилекке каршы ушундай бир жеңилдиктердин өлкөсү болуп калдык да ушул маселеде дагы. Биздин өзүбүзгө Кыргызстанга специально пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан бекитилген бир кат келгенсип, только 27-си деп билебиз биз кадыр түндү. Эч ким билбейт кайсы күн экенин. Оразанын акыркы 10 күн экендигин билет точно. Кийин анан акырын адамдар ойлоп, сахабалардан кийинкилерди ойлонуп, ушу так күндөр болсо керек деп божомолдошкон. Ар түрдүү риваяттардан чогултуп. Анын ичинде балким ушу 27-си болуп калбаса экен деген. А биз кыргыздар келсе точно 27-си болду. 10 күн бою кадыр түн тосуу. Эмнеге кадыр түндүн энергиясы эмнеде десе, ал түндөгү ибадат 80 айлык ибадаттан артык деди. Күчү бар ошончолук. Кийинкиси таспихтер. Рамазанга таспих. Рамазандын өзүнүн таспихтери бар. Бул жолу оозду кыбыратып коюу эмес. Кадимки Аллах субханаху ва тааланын ат сыпаттары, берекелүү ат сыпаттарын түшүнүү, ошол ат сыпаттары менен мамиледе, мамиле куруу, ат сыпаттар аркылуу. Бул өзүнчө бир таспих, бул укмуш нерсе. Зекет. Мына зекет аябай чоң мотивациялык күчү бар да өзү. Бул 5 парыздын бири зекет. Мына ушул зекетти төлөш үчүн да байыш керек деп эсептейм да мен. Ушул ибадатты аткарыш үчүн да байыш керек. Рамазанда төлөгөн зекет такыр башка рахаты бар. Садакаларды берүү. Мына ушул мындан башка да аябай көп жөрөлгөлөр бар. Адеп деңгээлиндеги ушулардын бардыгы эгерде дагы баа кошумча ушулардын бардыгын аткаруу биздин эркибизди тарбиялоого аябай зор күчү бар. Мына ушул нерселер болбосо, баягы 3 нерседен биздин тыйылуубуз албетте кыйынга турат. Ошондуктан биз Рамазанда кыйналабыз. Эмнеге мунугу бизди тыйылуу ибадатыбызды жеңил өткөрө турган, жардам бере турган нерселерди биз аткарбаганыбыз үчүн. Рамазанда максат такыбалыкка жетүү болсо, такыбалыкка жетүү үчүн биз эркти тарбиялашыбыз керек болсо, эркти оңой тарбиялаш, кыйналбай тарбиялаш үчүн бизге ушул нерселер зор жардам берсе, демек ушуларды биз аткарышыбыз керек. Эркти тарбиялоонун өзүнө жараша динамикасы дагы бар туугандар. Өтө керемет динамикасы бар. Биринчи 10 күндүк мээрим 10 күндүгү дейт. Биринчи 10 күндүктү ким кармаса, Аллах Тааланын мээримине жетишиптир деп, ушунчалык бир зор таргип, кызыктыруу менен алгачкы 10 күн өтөт. Эми алгачкы 10 күндү Аллахтын мээримине жетиштик дегенде экинчи 10 күндүк башталат. Кечирим, мына кечиримди да алып коелу экинчи 10 күндүктө. Аллах мына экинчи 10 күндүккө жеткендерди кечирим дарбазасын ачат экен. Дан хадистер келди. Дан баяндар. Экинчи 10 күндүк Аллахтын кечирими деген нерсе менен өтүп кеттик. Эми Аллахтын кечиримине жеттикпи деген 3-чү 10 күндүк башталды. Аллах Тааланын азабынан, тозок отунан куткарылуучу 10 күндүк, финиш 10 күндүк калды. Кана давай. Мына. Зор динамика. Мына ушу менен кандай өтүп кеткенин билбей калдым. Анан кайгыруу башталды. 100дөн 2 адам чындап кайгырса, калган 98 калып эле. Демек, Рамазандан ала турган натыйжабыз бул таква. 11 ай бою максатты көздөй, эреже менен өзүбүздү көзөмөлдөп жашоого заряд чогултабыз Рамазанда.
аккумуляторды заряд кылабыз. Таквалык аккумуляторун заряд кылабыз. Батарейкаларды 11 айга жетиш керек. Караңыздар. Хадис келет, мааниси ушундай. Рамазан 11 айдын султаны. Эмнеге? 11 айдын лидери десе, Рамазанда алган энергияң, таквалыгыңдын заряды 11 айга сени таква жашоого жетиши керек. Biz жана айтпадыкпы? Сенин Рамазандан кийинки жашооңдун сапаты Рамазандагы зарядыңдан көз каранды. Демек, Рамазан жөн эле сен bir ибадат, bir түйшүк, bir сыноо катары bir айды өткөрүп койсоң, жетиштиз болот экен. Жана биз башында айтпадыкпы? Туура кармайт, бирок натыйжасыз. Эмнеге ал bir айды жөн отработка кылды да, баягы армияга барганда, 2 жыл армияны жөн өтүп кеткендер бар, эптеп эле 730 күн өтсө болду. Бирок армиядан эркек болуп келгендер бар. Мүнөзү оңдолгон, коммуникабелдүү адам болуп келгендер бар армиядан. Ала турган насибасын алып келгендер бар армиядан, туурабы? Мына ошондой Рамазанды жөн эле бир отработка кылып койсун, Рамазандан кийин баягы эле тас кепин кийет, бүттү, баягы эле кылыктары менен жүрөт. Жок, Рамазанда эгерде түшүнүп, Рамазандын талабы менен өткөрө турган болсо, жана биз айткан нерсени түшүнүп, эркин тарбиялап ала турган болсо, калган 11 ай ал таква жашоосуна сонун мүмкүнчүлүк болуп эсептелет. Демек, Рамазанда 1 ай бою биз эмнени ойлонушубуз керек десе, менин азыркы ушул курчутуп аткан эрким, менин таквалыгым 11 айга жетиш керек. Мына ушундай кубат болуш керек. Ушундай харизма, ушундай энергия болуш керек Рамазандын ичинде. Эптеп өткөрүп алуу эмес. Түшүндүрө алдымбы? Рамазандын Аллах субханаху ва таала берген бир жакшылыгы ушунда 11 айга жете турган күчү бар. Анын үчүн биз Рамазанды толук колдонуп алышыбыз керек. Демек, жалпылап айтканда Рамазандын максаты биздин ийгиликтүү жашообузду камсыздай турган кубаты бар. Рамазан биздин калган 11 айлык жашообузду, зыянсыз жашообузду камсыз кылуу ушу Рамазандын максаты экен. Рамазан биздин калган 11 айыбызды зыянсыз жашоону, ысырапсыз, тозокко кирип кетпей, зулумдукка кирип кетпей жашообузду камсыз кылуу Рамазандын максаты экен. Эгер таквалык десек, таквалык ушул нерсени бизге камсыздап берет.